азыр единый налоговый декларацияны кантип тапшырабыз? Бул жерге салык KG деп жазабыз. Кабинет налогоплательщика дейт экенбиз. Өзүңүздөрдүн логин ключуңуздар менен киресиңер кабинетке. Анан могул жакта отчеты дегенге киресиздер. Подача отчетов дейт экенсиздер. Могул жерде для юридических лиц, анан для физических лиц деп чыгат экен. Декларация деп, ошонун 102.5 деген формасын тандайт экенсиз. 102.5 дегенде сиздики данныйлар чыгат. Могул жакта пустой графалардын баарын толтурасыздар, өзүңүздөрдүкүн толтуруп чыгасыңар. Почтовый индексте ушу шаар где вы живете ошонун баары тең жазылат экен. Могул жакта период көрсөтүлгөн 2024 январдан декабрга чейин деп. Биз единый налог төлөгөн үчүн могул жакта приложение номер 3-ни тандайт экенсиңер. Приложение номер 3 моякта единый налог деген деп турат мынакей. Выручка деген жерге өзүңүздөрдүн доходуңарды жазасыңар, муну выручка. Андан кийин могу расходы деген жерге экинчи графага жазасыңар. Бүт расходдорду жазсаңар болот экен. Анан общая сумма единого налога деген жерге квартал сайын төлөгөн акчаңар бар да, ошону жазат экенсиздер да, все итоговый чыгат экен дагы. Могул жактан сохранить деп басасыздар. Сохранить деп басып туруп, кайра идете в раздел, мен уже тапшырып койдум да. Сейчас идете в раздел могул жакта журнал электронных отчетов деген жака барасыздар. Анан могу жерде меники видите уже принят болгон. Мол принят көрүңүздөр 102.5. Мен андан кийин дагы тапшырдым да, башкаларды соцфонд тапшырдым. И могу действие деген жерде отправить ГНС деген жер бар, ошонту отправляете. Потом смотрите, могу жер принят болдубу или жок. Срок мөөнөттү билесиңер, 20 апрелге чейин, кажется, можно отправлять декларацию. Всем удачи.